Өлкө аймагында кыргыз элин биримдеген жана этностор ортосундагы мамилелерди чыңдоого багытталган кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылууда. Концепциянын негизги максатын, иштөө принцибин, аймактарга жайылтуудагы механизмдерин түшүндүргөн тегерек стол Таласта өткөрүлдү. Иш чарага Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Урмат Бектуров жана облус аймагы боюнча бийлик өкүлдөрү, ошондой эле тынчтык клубтарынын координаторлору катышты. Ар бир биздин Кыргыз Республикасында жашаган этностордун бардыгы өзүнүн биринчиден багы кыргыз жаранымын деп таанышат. Экинчиден ушу багы биздин мамлекеттик тилдин өнүгүүсү, ошол эле багы биздин мамлекетте жашаган башка этностордун тилдерин, эне тилдерин сактоо жана аларды да өнүктүрүү. Натыйжада кийинки натыйжабыз ушу биздин жарандарыбыздын багы коомчулук иштерде, ошол эле шайлоолордо, ошол эле салык төлөө багыттарында багы элдин жарандардын активдүүлүгүн күчөтүү. Ушул багытта биз ушул кыргыз жаранын элге жайылтуу, жергиликтүү элдерге, жаштарга, ошол эле багы өзүнүн атууларга багы маалымат жеткирүү багытында иштерди алып барып атабыз. Келечек ээлерин патриоттуулукка, биримдикке чакыруу, алардын аң сезимин ар тараптан өнүктүрүү максатында өлкө аймагы боюнча 35 мектепте тынчтык клубтары ачылган. Ал эми кыргыз жараны концепциясын аймактарга жайылтууда тынчтык клубтарынын ролу чоң. Бул долбоор тынчтык клубтары биримдик жана көптүрдүүлүк үчүн долбоордун алкагында биз ушул кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүдөбүз. Негизи кыргыз жараны концепциясы Кыргызстандын жарандарынын этностук, регионалдык, социалдык жана конфессиялык таандыктарына карабастан алардын жарандык иденттүүлүктөрүн жогорулатууга багытталган. Жана ушул долбоордун алкагында сентябрь айынан ноябрь айына чейин биз ушул 4 багытта иш-чараларды алып барабыз буюрса. Тынчтык клубтарын мектептерде ачылышы мектеп окуучулары үчүн абдан жакшы өбөлгө болуп атат. Ар улуттун маданиятын сактап калууга көмөк көрсөтүп, ошол эле учурда жалпы элди бир туунун алдында бириктирүүнү максат кылган кыргыз жараны концепциясы былтыр ноябрь айында кабыл алынган. Эми аны ишке ашыруунун планы иштелип чыгып, 2026 жылга чейин улуттардын биримдигин бекемдей турган түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Облустук масштабта 4 иш-чарабыз бар, республикалык масштабта 1 иш-чарабыз бар. Аларды бири бул окуучулар арасындагы ыркесе форматындагы окуучулардын катылып жаткан таланттарын ачуу жана аймактар аралык бөлүнүүчүлүктү алдын алуу боюнча иш-чараларыбыз. Жалпы 6 облустун өкүлдөрү бизге келип, бул жерде ыркесе өтөт, анан башка облустарга биз эстафетаны беребиз. Жыл этегине чейин ошол 7 облусту кыдырып чыгышат окуучулар. Мындан тышкары ошол 15 этностун оюндарын, каада салтын, маданиятын көргөзгөн Талас шаарында Борбордук аянтта фестиваль өткөрүлөт. Достук шаңы деген мектеп окуучуларына дин тутуу эркиндиги, ал жердеги жоопкерчиликтер, анан мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча ар бир мектепте атайын окутуулар уюштурулат. Кыргыз жараны концепциясын жайылтууга багытталган иш-чаралар өлкө аймагы боюнча улантылат. Чолпон Сабитова, Калмурат Мемонбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.